мындай эки айрылышта турат да. Өтө абалы зор. Мындай десең кээ бирлер айтат, бүт эле дүйнөдө кыйын болуп атат депчи. Бирок бизде айрыкча кыйын да. Баягы мындай заман болуп калды да. Баягы жашайын десең, өлөйүн десең жашоо кымбат. Баягы өлөйүн десең аш кымбат деген мезгил келди да бизге. Эми азыр мына кымбатчылыктар кетип атат, башка кетип атат. Ошон үчүн бизде азыр өтө чоң реформалар келет. Реформа деген бул мамлекеттин түзүлүшүн вообще өзгөртүш керек. Азыркы кетиш менен, мурунку кеткендер менен эми 30 жылда мына келип сазга батып отуруп калган жерибиз ушу болду. Даже адамдар азыр курсагы тойбой калды. Дагы 2 айдан кийин эмне болот, аны Кудай билет. Ошон үчүн ушу мамлекетти көтөрүш үчүн, элди көтөрүш үчүн, элди сактап калыш үчүн азыр биргелик деп атабыз. Ушу мамлекеттин ичине ушу кембагалчылык, ушу кайдыгер болбогондор, өнүгөйлүк, өсөйлүк деген адамдар максат, ошондой максат койгон адамдар азыр биригиш керек болуп атат. Бирикпесек эч нерсе чечилбейт. Мына эми азыр карасаң, жолдо топ-топ болуп эле баягы кайрышара окшоп эле же жогорку сотто, же прокуратурада, же элдер самсып калды. Бир чечилген проблема жок. Урматтуу калайык калк, ушул улуттук демилге өнүккөн өлкө деген кыймылдын астында бириккендерди биз дагы көптөгөн жарандарды жана коомдук уюмдарды чакырабыз. Анткени бүтүндөй Кыргызстандын жарандары укугу тебеленип, бир дагы жерде жалгыздап барып эч маселе чечилген жок. Мына менден мурдакы биздин жетекчибиз Абдималик мырза дагы эң туура айтып кетти. Күн сайын азыр дагы мына бир 2 саат 3 саат болдук, бир мышык сыңбы деп бирөө кабыл албады да. Ошондуктан Кыргызстандын бардык укугу тебеленген жарандарына кайрыларым, улуттук демилгеге келип кайрылыңыздар. Мына биздин концепция. Эң бир Кыргызстанда аз айлык алган бул 100 000 деген пособие алат экенбиз. Ушул бизге жакшы жашообу, мындай бейпил турмушта бүтүндөй химиялык элементтердин бардыгы бар. Менделеевдин 72 элементи бар өлкөдө жашап туруп биз кедей, кембагалбыз. Азыр мына менин коомумда 1000 адамдар ачка отурат. Урматтуу туугандар, бийликтин катышкандарына, бийликте иштегендерди көрсө, бир эле арасында бир механик, инженер дегендер жок. Ушу менен кыргыз эли жумушсуз жүрөт баары. Көрсөк, Казакстанда, Россияда гастарбайтер болуп жүрүшөт. Ошол бийликтин ичинде инженер, механиктер болсо, бизди кошсо, бизден сураса, кандай сунушуңар бар деп бизден сураса, биз ошол 5 миллион кыргыз элине жумуш таап беребиз. Ошол жумушту бизге таап бере турганын билип туруп бизди соттоп атышат. Ошол прокурорлор, банк ошол иш өндүрүшкө акча ала турган болсо, 100 000 сом үчүн 2 миллион сомдук тамдарын алып коет, майыптардан, жетим жесирлерден, жашы жетерек балдардын тамдарын алып коюп атышат. Ишти өндүрүштү жардам беришти ордуна. Ушуна бул бийликте сөзсүз же биздин сунушубузду угуш керек, же ошол инженерлерди кошуш керек. Бийликте бир эле юрист, бир эле бухгалтерлерди кармабай. Бул кандай жашоо болуп кетет? Жумуш жок болсо, эл жумушсуз жүрсө, ушундай кеңең Англия менен тең жерибизде 198 000 квадратный километр жерде жумуш жок болгон. Бул кал. Ошол жалаң инвесторлорго сатылып, инвесторлор аркылуу иш кылып атышат. Инвестор акча берет. Биз элге акча беребиз. Негизгиси биз 30 жыл эгемендүүлүктө жашап турсак, бирок эгемендүүлүктө жашаган учурда кыргыз элинин бир бакубат жашоосу болдубу деген суроого бардык 7 область боюнча элден сураса жок деп айтышат. Эл өзүнүн жарын өзү багып кетет. Тетиги жерде жазылып турат. Салижан Жигитов деген биздин акылман Кыргыздан чыккан бир ойчу адамдын сөзү. Багы жок элдин баатыры көп деп. Андан тышкары бийлик, биздин бийлик чындыктын тили менен сүйлөсө абал оңолмок депчи. Кыргызстандын ичинде бийлик жемкорлукка ушунчалык баткан. Ал нерседен мына айтканда саска баткандай болуп чыга албай атат. Азыркы учурда учур менен пайдаланып ошол биз программа ошол бүткүл ушул дүйнөлүк улуттук демилге өнүккөн Кыргызстан программа жазып чыккан.
Бул жерде ар бир шарттуу түрдө эмелердин баарысы, доводдордун баарысы келтирип кеткен. Кандай кылып, эмне кылып чыгыш керек, кандай нерселер болгон, чындыктын баардыгын курап, 30 жылдын ичиндеги бүт аналитиканын баарысын топтоп, биякта экономисттер иштеди, бул жерде финансисттер иштеди, биякта эксперттер иштеди. Бүт ушунун баардыгына жазып, 24 барактын ичинде программа, концепция бар. Урматтуу кабалик калк! Биз